Ошентип биз Ибрахимдин тарыхынын аягына чыгайын деп калдык. Бул ажайып окуяда силердин көңүлүңөрдү тарткан эмне өзгөчөлүктөр болду? Мени баарынан да Ибрахим алейхиссаламдын сабырдуулугу өзгөчө таң калтырды. Ал сабырдуулугун бала кезинен эле көрсөтүп, башынан көп нерселерди өткөрдү. Мисалы, ал капырлардын ибадатканасына кирип, айкел буттардын баарын талкалап, бир гана эң чоңун калтырып, муну ал кылды деп айтыш үчүн балтаны чоңунун мойнуна илип койгону жана ушинтип капырларга буттардын не пайда, не зыяны жок экенин далилдегени. Буга эмне деген жүрөктүк жана акылмандуулук керек. Анын жаш кезиндеги эрдигинен дагы ал өзүнө болгон сыноолорду, балээлерди Аллахтын неематы, белеги деп кабыл алганы. Атасы менен болгон сыноодо ал атасына акыйкатты жеткирип: "О атаке, сен эмнеге көрбөгөн, укпаган жана сага эч пайдасы жок нерсеге сыйынып жатасың?" деген. Кожойке Хажарды ооруп жатат деп атышат. Анын оорусу катуу эмиш. Меккедеги жашоону Хажар эне жок элестете албайм. Анын себеби менен бул жерде суу чыгып, чөл жашылдана баштаганда биз Журхум уруусу ага кошуна болуп келген элек. Анан Аллахтын халили Ибрахимдин берекелүү дуасы менен биз бул жерде өзүбүзчө коом болуп жашап калдык. Бирок Хажар энебиз менен Исмаил ал экөө эң биринчи себеп болгон. Аллах Таала ага чоң мужиза керемет берди. Ал өтсө анын элеси бул ааламда тээ кыяматка чейин калат. Эмне кылып жатасың о Наргиз? Йоха сага айткан нерселер ал жалган жана болбогон нерсе. Сен эмнеге атаңдын каарын келтирип, өзүңдүн кудайларыңды ташташың керек? Бул нерсени кылба. Юха ал жөн эле алдамчы. Юха акыйкатка гана чакырат. Юха сага үйлөнүш үчүн сага калп айта албайт дейсиңби? Ал сени менен ойноп жатат. А сенин атаң эмне болот? Мен Юханын жакшы мүнөзүн, чыңчылдыгын гана билем. А сенин атаң эмне болот? Бул динди таштачы. Кайра өзүңдүн акыйкат диниңе, айкелдерге сыйынууга кайт. Аллахым, өзүң шайтандан сакта, жана мени туура жолдо бекем кыл. Аллахым, шайтандан сакта. Аллахым, шайтандан сакта. Эгер кудайларымдан эч кандай кепилдик сезбесем, бул эмне деген ишеним? О ата, Аллахтан башка кудай жок. Ибрахим анын пайгамбары деп күбөлүк берчи. Силерге мунун баарын ким үйрөткөн? Аллах. Ал жаратуучу, ырыскы берүүчү. Бул көлөкөнү да Аллах жараткан. Ал деңиз дарыяларды да жараткан. Аллах күндү да, айды да, жана бардык жылдыздарды жараткан зат. Анын эч кандай шериги жок. Бул Ибрахимдин силерге берген таалимиби? Ооба, ал бизге акыйкаттан жалганды, ыймандан куфурду ажыратып берди. Кимге Раббисинин буйругу жетсе, жана Аллахтын халили Ибрахимдин кабары жетсе, бирок ал буга ыйман келтирбесе, анда ал куфурдага капыр. Аллахтан башка кудай жок. Ибрахим анын пайгамбары деп күбөлүк берди. Ооба атаке, айтыңызчы атаке. Аллах Таала кечиримдүү, ырайымдуу. Аллах каалаган пендесин кечирет. Андан кечирим сура. Айтыңыз муну ата. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк берем. Ибрахим анын пайгамбары деп айтыңыз. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк берем. Ибрахим анын элчиси. О Аллахым, өзүңө шүгүр.
Kocaykem kay jeriň ogrup jatat? Emneni sezip jatasız? O Allah'tın jakşı kulu. Özümdü siz menen bir günde hizmatçı sezgen jokmun. Sizden sılık, düşünüktü, tuğanğa bolgon mamilenizi gördüm. Kocaykem Hajar, kocaykem Hajar. Mana Hajar'dın jaş kezi. Al кезде Misir'din Hanzadası ele. Taxtaga talapkер bolчу. Keyin Allah жолунда байлык жана бийликти таштап, күйөөсү Ибрахим алейхиссалам менен хижрат кылып жүрдү. Ал Аллахтын пайгамбары менен чогуу жашоону тандады. Анан ал баласы Исмаил менен Меккенин калктуу шаар болуп түптөрүшүнө себеп болду. Ибрахим аны баласы менен жалгыз, какырган, жашоо, эгин, суусу жок чөлдө калтырып кеткенде да, ал Аллахтын буйругуна баш ийип кала берди. Анан ал суу таппай, өлүм менен үмүттүн ортосунда калды. Ачкадан жана суусагандыктан баласы Исмаил өлүм алдында калган болчу. Алсыз Хажар эки чоң тоонун ортосунда суу издеп чуркады. Анан Аллах Таала ага жол ачты. Кичинекей Исмаилдин бутунун астынан Замзам суусу атылып чыкты. Мына ошентип Хажар Аллахтын колунда жан берип жатат. Өзүнүн жанын момун, мусулман жана чынчыл бойдон Аллахка тапшырып жатат. Хажардын өлүмүнөн ушунчалык ыйлаганча таасирлендиңерби? Ага болгон сүйүүңөр ушул даражага жетип калдыбы? Аллах аны өз ырайына алсын. Бул окуяда алар бизге жакын болуп, биз аларга жакын болуп, алар менен бир заманда ошол коомдо алар менен туугандай болуп жашагандай болдук. Кандай сонун жашоо? Ал жашоодон бул окуя бүткөнчө өрнөк алдым. Бул окуялар эми биз менен өмүр бою калабы? Мен анын өлүмүн ойлогум да келбей жатат. Кудум ал биздин арабызда жашап, биз менен сүйлөшүп жүргөн сыяктуу. Анын өлүмү Сара энебиздин жана Лот алейхиссаламдын өлүмү дагы ыйлатты. Мен күн сайын үй бүлөмдөн жакшы көргөн жакындарымдын бирөөнү жоготкондой болуп жатам. О ата, мен өлүмдү жаман көрүп калдым атаке. Себеби ал бизге сүйүктүү болгон адамдарды алып кетип жатат. О балам, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы көз жумган. Аллахтын ага саламы жана салаваты болсун. Өлүмдүн даамын баардык адамдар татышат. Ибрахим Хажар энебизден айрылганына аябай кайгы тартты. Ал анын эң биринчи баласын төрөп берген эле. Жана бул балага абдан кубанган болчу.
Эмне кылып жатасың, эй Наргиз? Эмне кылып жатасың? Ошол сен жакшы көргөн Юха сени өзүнүн динине азгырып жатабы? Ал сенин атаң менен согушам деп даярданып жүрөт го. О ата, мен ааламдардын Раббиси Аллахка ибадат кылып жатам. Мен Аллахка жана анын пайгамбары Ибрахимге ыйман келтиргенмин. Сени биздин кудайлардан ким адаштырды? Ким сенин жөнөкөйлүгүңдөн пайдаланып кетти? Ал Юха, мен аны согушта өлтүрүп, коомумду, анын өзүнөн дагы, ал чакырып жаткан дааваттан дагы кутуламын. Туранам, сен аны билесиң, ал адептүү жакшы бала ата. Ал менин кичинекейимден бери коргоп келет. Үнүңдү чыгарба. Бул мени кызыктырбайт. Мени сенден башка, аброй жана байлыгымдан башка эч нерсе кызыктырбайт. Түшүндүңбү? Эсептештүү убакыт келди. Эми адамдар Нава ким экенин билип алышсын. Менин ким экенимди баары билип алышсын. بقيت أنا وأنت يا يوحنا. ادع إلهك لينقذك منه. احترس يا نرجس. Ata, أبي الحبيب أبي. О, Юха. О, Юха. Наргиз сага аманат. أمانة في عنقك. Айтыңыз, күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк берем Ибрахим анын пайгамбары деп айтыңыз. وهل يغفر Эгер айтсам, өмүр бою зулум кылган, өлтүргөн, уурдаган күнөөлөрүмдү Аллах кечиреби? Алла Таала кечиримдүү, ырайымдуу, ал каалаган пендесин кечирет. Ошондуктан Аллахтан кечирим сураңыз. О Аллах, мени кечир. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк берем Ибрахим анын пайгамбары